жол маселеси да каралбайт да. Ремонт да болбойт, же башталат. Эмнеден биздин документибиз жок да. Колунун ардагында биздин үй турат, биягында үй турат. Проектisi жок, эчтекеси жок эле салып алышты. У нас тоже этот же вопрос, на который мы не можем найти ответ. Эми биздин сизди чакырган себебибиз момундай болуп атат. Биздин Төкөлдөш конушунда 903 турак жайыбыз бар. 903. Бир 5,5 миңден ашуун калкыбыз жашайт. Анан биздин көйгөй ушул болуп атат. Мынау эки көчөбүз бар. Бири мынау кийинки көчө Достоевский деп коет. Бири ушул көчө. Ошо экөөнүн алганда жалпысынан бир 250 чакты үй бар да, турак жай. 250 турак жай. Бул үйлөрдүн арасында эми бир 30 жыл, 40 жылдан бери жашап аткан тургундар да бар. Бирок ошол убакыттан бери ушул үйүнө документ жасай албай келет да. Анткени эми ар кандай себептер бул жерден теплотрасса өтөт. Мына өзүңүз көрүп турган теплотрасса, анан мундагы эреже боюнча охранный зонасы бар экен деп ошого да себеп болуп атат. А кийинки Достоевский көчөбүздө болсо высоковольтный линия өтөт. Анан ошонун алдына түшүп калганда биздин үйлөрүбүзчү. Вот, ошол высоковольтный бар. Мына ошол высоковольтныйдын алдында да 130 бар. Теги көчөдө 130, бул Ошол көчөдө себеп болот ага. эми жоопчунда келип атат. Анан Арасында дагы башка эмелер бар. анан ошол биздин элдер ушул жанагы учетко тура албайт, мектепке да справка сурайт экен, поликлиникада да справка сурайт экен. Анан бирок ушул көчөнүн арасынан бир убагында бүтүрүп алган тургундарыбыз да бар экен. Үйүнө документ жасап алган жашоочуларыбыз да бар. Ушул эле көчөдө. Так ушул көчөдө бар да, саналуу үйлөрчү. Саналуу үйлөр. Анан эми ошол көйгөйүбүз менен чыктык сизге. Полковник милиция батыштакчы. Данный момент аз жасап атам, пенсиядан. Азыр маяка элдин көйгөйүн бар. Мен жашаган мына 40 жылга жакындап калды ушул жерге. Сиз уш көчөдө турасызбы? Мен Мендерей көчөсүндө турам. Документиңиз барбы сиздин? Меники жок. Полковник милициянын документи жок. Энди маалымат мен Акчаңыз жок. мен таза жүргөн кишимин. Мен таза жүргөн кишимин. Анан мындайда элдин көйгөйү эмне? Могу кызыл китепте болуп атат. Кызыл китепти берген положенияларын биз билип берсек дегенбиз да. Мисалы мен баргам убагында иштептен барсам, департаментке барсам, ар кайсы вопросту айттым. Муну мен бар документимди топтоп бардым. Барсам, сотко барыңыз деди. Сотко барсам, ачык айтмай сот кирбейт да. 3 миң доллар бериңиз деди. Мен эмне 3 миң доллар берем? 3 миң доллар бериңиз деди. 3 миң доллар бериңиз. Андан бери жети жыл өтүп кетти. Документим баарын арды берди. Сот чечим чыгарып берет. Токтом. Эми бул туура эмес болуп атат. Акимдин орун басары, мен сизге суроо берейинчи. Эмне аракет кылдыңар ушул элдин маселесин чечүү боюнча? Аракет бул азыр иш рабочий группа иштеп атат. 3 жыл массивти бүтүрдүк. Кара Жагаш менен Алтын Ордо менен Рухимуратты. Азыр Төкөлдөш менен Көкжар бүттү. Ошо инвентаризация аркылуу БГА менен УЗС госрегистр документ карап атабыз. Мүмкүнчүлүк барбы же жокпу узаконенияга. Ошол жумуш алып баратабыз. Февралга мотивация, если санитарный зонага түшсө, же лептин астына болсо санитарный зона, биз ошо эмени А карайлы. если түшпөй калса кандай болот? Если возможность есть, мы как раз хотим наоборот людям помочь, постараться свое предложение дать, да? Ушундай. Биз архитектурага чуркап атабыз да. Чуркасак бир эле себебин айтат, ушул турба турат байке дейт. Болду, башка эчтеке жок дейт. Эми мына азыр мынаяка турба салды жаңы, ушуну кошот деген архитектурада биз ушинтип укканбыз. Муну азыр подача жок, обраткага кошулган теплосеттики. Төртөө болчу, экөөнү алып кеткен бир 4 жыл мурун. Муну экөө эле турат. Араңы эле жылыйт, үстүнө мышык уктаса да күйбөйт азыр. Илгери өрттөнүп кетчү. Эми ушул Бунун ичинде ошо турбанын ичинде эмне жүрөт? Суу жүрөбү? обратка жүрөт экен. Мурун подача болчу. Төртөө. Эми ушул ушул жердеги элдин тагдырынын баардыгы ушу турба кармап турат да. Чындыгында. А муну улайт деп эмнерге канча немеге мына жайы менен былтыр иштеп мынакты бүтүрдү, бирок башын улабай мына кесип, времени деп кайта ошо мурунку ойдон турат, жаңыга улаган жок.
Эми ушуну биз ойлойбуз да, ушуну бир чечип берсе, ушу элдин тагдыры чечилет эле. Эми канча жылдан бери турат, ошол жерде өмүрүбүз өттү да. Эми каяка барабыз караңгыда? 30 жыл, 40 жылдан бери. О, эми каяка барабыз? Өлөргө жакын эми ошол жерде. Социальные эштеке ала алышпайт. Не могут получить, потому что у них нет прописки. Мен Эштеке бияка жок. жүрөм, бияка жүрөм. Жок, эчтеке жок. Жок. Бар, эмеси бар, чертеждору бар, техпаспорту бар, бирок алардын бар. Бар, Бекитип берген убагында. Мен өзү 1968 жылдан бeri şu yerde турам. Şu yerде turasыз. Ушул жерде турам. Мына мен деле Төрөлгөндөрдөн бери турат экенсиз. эми угуп тур. Ошо сен төрөлгөндөгү балдар азыр небире чөбүрөлүү болуп калды. Бирок ошол 1968 жылы алган домовой эме кинигам бар. Бирок ошодон бери мен кызыл китеп ала албай койдум. Bundan 10 жыл мурун айтты, кызыл китеп алышка болот экен. Жүгүрсөңүз болот деди. Жүгүрдүм, ары жүгүрдүм, бери жүгүрдүм. Госрегистрге бардым. Госрегистрге барсам айтты, байке үйдү каерден чертеж кылып чийишибиз керек деди. Андан бир кызды жиберди, ал келип чийди. Анан госрегистр мени архитектурага жиберди. Архитектурага барсаңыз, эми сиздики документиңиз даяр, ошол жерден кызыл китеп берет деди. Кызыл китеп ал жерге апарып берсем айтты, 2 күндөн кийин келиңиз. 2 күндөн кийин результатын айтабыз деди. 2 күндөн кийин барып айтсам айтты, красный линияда турасыз, берилбейт деди. Анда мен айттым, ай менин үйүмөн кийин 2 үй экөөнүн тең кызыл китеби бар. Эмне үчүн алардыкы бар дагы мени 68 жылдан бери бербейсиңер десем, аны өткөндөгүлөр уже жасаткан, а сиз жасай албай калгансыз дейт. Бул жерде коррупция бар. Ошол жерде акча таппай калгансыздар. Ошо ойдон акча жок да менин уже каякта акча. Эми мына силер азыр депутатсыңар, ушул канча депутаттар келип ушул көйгөйдү айтып кеткен. Мен сага ишенем, телевизордон деле баягы көрүп жүрөм. Эми Кудай эме кылсын, муну депутат эле баягы келет, тетис жактан теплотрастан эч ким келбейт, муну алыш үчүн ошолор айтыш керек болчу. Түшүндүм Аксакал. Эми ушуну силер бир эме кылып турбан машинада. жасап берсеңер жакшы эле болот эле. Азыркыга чейин менин балдарым ошол пропискасы жок. Пропискасы жок. Каякта болот? До сих пор ходим вот такими бумагами. До сих пор ходим вот такими. Мына ушундай. Бар ушундай. Илгери. Ушу боюнча эле жүрөбүз. Бар экен да бул. Нет, токтом. Чертеж сделали. Не ставят. Токтом бар да бөлүп бергенчи мына анан эмне токтом болгондон кызыл китеп чыгарып бербейт. Значит вопрос. 69 года уже до сих пор ходит. Ушул болчу да. О, илгери ушул менен. Домой киргиз ушул болчу. Ушул менен сатып берип. Жарабайт дейт, муну үргүтүп берет экен. Выкиньте да койду болду. Мен кадимкиде эл катары эле мен 5000 сом убагында сатып алгам. Азыр мен эл катары эле светке төлөйм, сууга төлөйм, баарына төлөйм, справка алам убактылуу деп. Биздики болгону көйгөйүбүз высоколтный. Астында турам мен үйдүн астында. Коркпой этпей тура атабыз. Ошо биздики деле ушул көйгөйүбүз. Бияк ушул болсо биздики высоколтный. Мен сатып алгам. Жеңилин айтсам жердештер, туурасын айтсам туугандар, менин бул жака келишиме сиздердин ошол конуштан бир кыздын кайрылуу каты себеп болду. Анан ошонун айткандан кийин мен көңүл буруп, анан арызын окуп көрүп, анан келдим. Ошондо эле көп жыл бою көрүнбөгөн, көрүнсө дагы көңүл бөлүнбөгөн көпчүлүк элдин көйгөйү бар экен, мен каттан окуп көрдүм. СССР кулап калса дагы, СССР ыдырап, СССРдин мүлкүнүн бардыгын менчиктеп, энчилеп кетти, бирок СССРдин убагында алынган жерлер, элдер бар экен. Бүгүнкү күнгө чейин эгемендиктен 30 жылдан бери ошол үйүнө документ ала албаган. Анан мен таң калдым, бул кандай жер десем, ошо тесттин үстүндөгү төкөлдөштө өстөдү да. Анан мен жана сиздер айткан маселени мен уктум. Ошол көчөдө бир үйдүн кызыл китеби бар. Ал кадимкидей эле мыйзамдын негизинде алып жашап атат. Ошол экинчи үйдө жок деген. Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Же мыйзам бардыгына бирдей. Бардыгына бирдей. Эгер ошол көчөдөгү тамдардын бардыгы мыйзамсыз болсо, анда тигилердин алганы мыйзамсыз.
анда силердин албай жатканыңарда мыйзамсыз болуп калат. Мен ошол маселеге ушу мына бийликтин өкүлдөрү да келиптир. Мен эми элдин өкүлүмүн. Анткени мага бийликти силер бергенсиңер. Мага мандатты дагы мансапты да мен силерден алгам. Мен силердин таламыңарды талашам. Мен мыйзамдын таламын талашам. Ошон үчүн келген негизги себеп ушуну өз көзү менен көрөйүн. Баягы бир көргөндөн миң уккандан бир көргөн артык деп өз көзүм менен көрүп, ошол жердеги жашоочулардын өзүнүн оозунан угайын. Эмне үчүн мындай болуп калган ушул мен деле таң калам да. Мына силер айтып атасыздар. Ошо 68-жылдан бери мен ошо 68 жыл жарык дүйнөгө келгем. Ошол күндөн ушул күнгө чейин чейлек кылып 50 жылдан бери ушу үйүңүздү мыйзамдаштыра албай келесиз. Ал эми Ататүрк деген парк бар. Парковой зона. Ошол жердин баардыгын байманаптар, министрлер, депутаттар, спикерлер ал зона парковой. Ал эч кандай трансформацияга жатпайт. Бирок болбой эле там салып, мыйзамдаштырып алышты. А эмне үчүн силерге окшогон карапайым калктын таламына келгенде эч ким бийлик көрмөксөнгө салат. Мен ошол көңүл бурдурган ушул бийлик менен бирге мыйзамдын талабына ылайык, ыймандын талабына окшоп бул жерге бардык ушул жана мыйзамдаштырып бергенге аракет кылайын. Ошого мен өзүмдүн көмөгүмдү салайын, ошолорго көмөк көрсөтөйүн деген эле ниет менен келдим. Эми мен айтып атасыздар ушул маселени чечип бер деп. Албетте мен азыр сиздерге чечип берем, мен муну минтип коем, тигинтип коем деп айта албайм. Сиздер айтып атасыздар мага ишенем деп, мен Кудайга ишенем. Сиздер мага ишенсеңиздер. Бирок мен чындыкка ишенем. Эгер чындык бар боло турган болсо, мыйзам бар боло турган болсо, анда силер ушул 30 жылдан бери жашаган үйүңөрдүн паспорту жок отурганыңар бул чындыкка дал келбейт. Эгер мыйзам иштеп аткан болсо, силер мыйзамдын негизинде жер салыгын төлөп аткан болсоңор, сууга төлөп атсыңар, светке төлөгөндө мыйзам иштейт. А пропискага келгенде мыйзам иштебей калган бул туура эмес. Туура эмес. Мен деле көрүп турам да эми. Анан жанагы мен үчүн таң калышты, урматтуу Жаштарыбызды акимдин орун басары, сиз мага башка жакты инвентарь жасап бересиз. Бул менин ошол эл өкүлү катары мен сизге ошо депутат катары сизге бир суранат элем, тапшырма берет элем. Муногу көчөдөгү ушул эки көчөдө жашаган ар бир үйдү инвентарь жасап бересиз. Кимдин документи бар, кандай жол менен алган. Эмне үчүн мына киши айтып атат, полковник милиция. Мыйзамды коргоп жүргөн киши бүгүн өзүн коргой албай калыптыр. бул өзүчө Тамы бар. Атам Документи жок. Машинасы бар, техпаспорту жок болуп берип баштады. Анан кантип булар пропискасы жок болсо, жашап аткан жок болсо, мен азыр домой киргенди көрдүм. Ошол СССРдин убагында Октябрь районундагы эле немеси каттап чыгарыптыр. Анда мыйзам иштеген болсо, эмне үчүн ушул СССРдин убагында бөлүнгөн жерлер экен, 3 сотук, 4 сотуктан экен. Эми буларды мен билем, буларды сүрдүрө албайсыңар. Эч ким силерди сүрдүрө албайт. Сот дагы чечим чыгара албайт. Андай болгондон анда мыйзамдаштырып бериш керек. Жок деген мыйзамдаштырып бериште. Бул мыйзамдын талабы. Силер жашап аткандан кийин силер ошо жашоодогу өзүңөрдүн үйүңөрдүн документи болуш керек. Ошол жерге пропискага турушуңар керек. Ошол жерден мектепке барасыңар, больницага барасыңар. Эгер күрөөгө коюп туруп кредит аласыңар, сатасыңар. Силер ошону эчтеке кыла албай турасыздар. Мен түшүндүм. Көргөнгөрдү түшүндүм. Мен бүтүп коеюн, анан мен эми буну сиздерге азыр эле неме кылбай, бирок мен бул боюнча өзүмдүн кабинетиме ошол мамлекеттик каттоо кызматтын Октябрь районунун акими, мен Бишкек шаардын мэриясын чогултуп алып, мен ушул жерге чогулушка барып келдим. Мунугу атайын жогорку кеңештин телевидениясы. Ушуну атайын алып келдим. Ушуну тартылган нерсени, сиздердин айткан нерселердин баардыгын чогуу отуруп алып, менин кабинетимен көрөбүз. Анан кийин иликтеп чыгабыз, архивдик материалдардын баарын көтөрөбүз. Бирок бул кандай болуп чечилиш керек? Баары бир чечилиш керек. Баары бир мыйзам жол бергенде кылып чечилиш керек. Анан зыян, мамлекетке зыян келбеш керек. Эч убакта. Анан кийин бул силер мен эң негизгиси силер бул жерди сатып алдыңарбы? Же басып алдыңарбы? Убагында сатып алгансыңар, убагында кезекке туруп алгансыңар. Берде мындай жерди басып алган эмессиздер да. Сатып алган жерди анан мен көрүп атпаймынбы? Басып алган жерлерди деле мыйзам менен мыйзамдаштырып атпаймынбы? Ошон үчүн мен бул маселени көтөрө алам. Ага менин акылымдагы алымда жетет. Ошо жогорку кеңеш трибунасынан да айтам, анан ошо бүткүл ошо тиешелүү ведомство министрликтери менен бирге ушул маселени чечкенге өз салымымды кошоп, ошого гана убада бере алам.